Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн сиздерге корица деген уникалдуу өсүмдүктүн пайдалуу касиеттерин санап бермекчимин. Алды менен жакшы жаңылыктарды бөлүшө кетейин. Кесим эндокринолог болгонуна байланыштуу бул диетологияга дагы жакын, андыктан бул боюнча дагы изилдөөлөр жүргүзүп, айрым адамдардын ашча салмактан арылуусуна жардам берип келүүдөмүн. Айта кетсем, өзүм эле туугандарымдын арасында бирөөгө туура кеңештерди берип, жарым жылдын ичинде 18 килограмм таштады. Анан бир айга жакын убакыттан бери бир эже менен, Баткен эже менен иштешип келүүдөбүз. Ал дагы бүгүн таразга түшүп 3 килограмм таштаганын айтты. Ошол сунуштарды азыр эле айтып койсоң болбойбу деп дагы айтышыңыздар мүмкүн. Албетте бул боюнча маалыматтарды буга чейин эле берип келгенмин, дагы деле бере бермекчимин. Бирок сөзсүз түрдө жакшы бир натыйжага жетиш үчүн наставник менен иштешкен жакшы. Ошо катары арыктоо боюнча дагы. Албетте мен ал эжеге өтө оор нерселерди айтпадым. Айрым гана эрежелерди киргизип койдум. Ошолорду кармануу менен эле салмак таштап келүүдө. Эгерде сиз дагы ушул натыйжага жеткиңиз келсе, WhatsApp номерим бар, байланышсаңыздар болот. Анан дагы ар 3 күндө бирден сабак өтөбүз, 10-15 мүнөт онлайн эле жөн эле чалып дагы сүйлөшсөк болот. 10 жолу сабак өтөбүз бир айдын ичинде. Сөзсүз түрдө натыйжа болбой койбойт. Мен арыктатканга аракет кылбайм, ден соолукту жакшылоого аракет кылам. Бул нерсе сөзсүз түрдө салмактын дагы ташташыңызга жардам берет. Эми корица тууралуу айталы. Албетте чындыгында бул өтө пайдалуу азык. Биринчи кезекте диабет менен ооругандарга ал билесиздер, сенситайзер же сульфанилмочевина деген топтогу дарылар бар. Диабетон деп билесиздер, диабетолон деген. Андан башка дагы түрлөрү көп. Ушул дарылардын эффектисин андан беш бетер күчөтүп бере турган дарылык каражат деп айтсам дагы болот. Пайдасы бар сөзсүз түрдө. Ошол кандагы глюкозанын өлчөмүн түшүрүп бергенге салым кошпой койбойт. Биринчи кезекте ошолорго сунуштап атам. Анан дагы жировой гепатоз деген диагноз бар адамдарга дагы сөзсүз түрдө сунушталат. Боордогу майды кетиргенге жардам бере алат. Сиздерге дагы сунуштайм. Бөйрөктүн ишин бекемдейт. Анан дагы сезгенөлөрдү жоготот. Айрыкча мээдеги сезгенөлөрдү, ар кандай инфекциялык агенттерди, микробторду, грибокторду дагы жоготуучу касиетке ээ. Ушул гана эмес, мындан башка дагы пайдалары толтура. Бирок айрыкча ушул көйгөйлөрү барларга көбүрөөк сунушталат. Кандай колдонобуз? Бул un сыяктуу азык. Аны чай менен кошо деле иче берсеңиз болот, тамакка деле кошуп ичсеңиз боло берет. Ар күн эмес, албетте күн ара колдонгон жакшы демекчимин. Анан дагы шоколад тууралуу маалымат бердим эле. Тилекке каршы бул кан басымды көтөрөт деген дагы маалыматтар чыгууда. Мен болсо аны түшүрөт деп айттым эле. Бул боюнча кайрадан маалымат берем. Андыктан кан басымы жогоруларга азырча сунуштабай турам. Кан басымы төмөндөр болсо жей берсеңиздер боло берет. Ал эми башка пайдалуу касиеттери сөзсүз түрдө камтылган. Алар сизге сөзсүз түрдө жагымдуу таасир этип, биринчи кезекте маанайыңызды көтөрөт. Маанай көтөрүлгөндөн кийин стресс жоголуп, ооруларга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүңүз дагы ашат. Иммунитетиңиз дагы бекемделет. Андыктан көпчүлүгүңүздөргө албетте шоколадды сунуштайм.